Videonun ылдыйындагы колду баскан ар бириңиздерге ден соолук каалайбыз. Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында 2 өспүрүм жоголду. Бул тууралуу облустун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, милицияга Жураев көчөсүнүн тургуну кайрылган. Ал 16 январ күнү саат 10:00 чамасында 15 жаштагы уулу Жоламан Азимбаев үйдөн чыгып кеткен боюнча кайрылып келбегенин айткан. Белгилери бою 160-165 см, узун чач, арык дене. Үстүндө ак джемпер, кара булгары куртка, шым, ак жана кара бут кийим болгон. Экинчи өспүрүм Шахтер көчөсүндө жашайт. Ал дагы 15 жашта. Милицияга кайрылган дайынсыз жоголгон Кылычбек Камаловдун атасы 16 январ күнү саат 8:30 чамасында баласын ойготуу үчүн анын бөлмөсүнө кирип, бирок таппай калганын айткан. Белгилери бою 155-160 см, кашык көзү, чачы кара, денеси арык. Үстүндө кара түстөгү джемпер, ошол эле түстөгү куртка, кара шым жана кроссовка болгон. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, учурда издөө иштери жүрүп жатат. Такталгандай, 2 өспүрүм тең бир мектепте окушат. Изделип жаткандардын жүргөн жери тууралуу маалыматы барларды 03 65 35 06 51 0220 79 35 03 номерларына чалып коюуну суранабыз деп кайрылышкан. Коронавирусту жуктургандардын көбү өз алдынча даарыланып, күчтүү жана кымбат даарыларды ичкенден каза болууда. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов парламент жыйынында айтып, бул анын жеке байкоосу экенин белгиледи. Биз эмдөө үчүн күрөшүүдөбүз. Мурунку бийлик да эмдөө боюнча күрөштү. Тилекке каршы эл эмдөөдөн өтпөй жатат. Эмдөө бул вируска каршы күрөштүн жападан жалгыз куралы, дейт Эдил Байсалов. Ал ошондой эле омикрон штаммы Кыргызстанда буга чейин эле бар экенин билдирди. Байсалов мектептерди карантинге жабуу пайдасыз деп эсептейт. Анткени вирус жайылып, ар бир үйдө бар экенин кошумчалады. Видеого лайкты сөзсүз басып, жана подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө күйгүзүп кетиңиздер.